Asты болбосо 8-9 бардык эле. 8-9 эмне? Жылкыга. 8-9 жылкы сойлабы. Жетпей калып көз өтсө. Ошондо жетпей калганда. Азыр мен деле сойгум келбейт, эч ким деле сойгусу келбейт. Просто баягы бала чак кошо кезде. Атам өтүп атса, атама сойбой койду, элине дейт. Элдин баардык эле неме болсо керек, түшүнүбүздөчү, кызгартыш керек. Саа ичкен уй жок, карыс кабат атат. Сөөктү ош бетер чыркыратып ыйлатып атат. Карыс деген кыйын да. Анан каршыбыз негизи. Ошо өкмөткө киргизип койсо жакшы эле да. Эл эмне дейт? Колунда бар туруп, мисалы, сойбой койду деп айтат, мисалы. Бул Тайм Маалымат каналы YouTube'дан көрөсүз. Анан өзүбүздүн Демилге менен жалпы Кыргызстан айланып ушу ат башыга келдик. Тойлор болуп атат, аябай союштар көп союлуп атат, жылкылар, уйлар союлуп атат, кунажын союлуп атат. Анан негизи баягы маркумду узатуудагы чыгымдар, ушулар жөнүндө кандай оюңуз бар? Эми бул жөнүндө оюбуз элдин баардык эле неме болсо керек, түшүнүбүздөчү, кызгартыш керек. Мисалы ошонун баарын андан көрүп, мисалы Кыргыз элинде көп эле жакшы окуган балдар бар, бирок окуй албай, билим ала албай жүрүп атпайбы? Андан көрүп ошолорго төлөп, контракт анымысын төлөп берсе, ошолорго жакшы болмок болуш керек да. Мисалы тойдо ашыкча эле чыгым болуп, баштыктарын аябай көтөрүп кетип атпайбы? Ана туура эмес деп ойлойм да. Небереңизби? Неберем. Буюрса той кыла элексизби же кылдыңызбы? Негизи той кылган, мен уулум намаз окуйт, ал уруксат берген эмес. Мана мындай эле батабалы туугандардан деп эле мындай жеңил эле өткөргөнбүз. Негизи ат башы өрөөнүндө эл кандай кабыл алат мындай чектөө койсо? Чектөө койсо эми түшүнгөндөр түшүнөт, анан түшүнбөгөндөр ой ал бул дейт го. Баары бир кыргызчылыгын карматат. Штраф болсо деле жакшы болмок деп ойлойм. Рахмат. Аба кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Демди жүрөсүзбү? Кыштан аман эсен чыгып алдыңыздарбы? О, небереңиздин каш эле укмуш го? Чыкпаганда. Аксакал, мына бул тойдогу чыгымдар, ана маркумду узатындагы чыгымдар талкуу жаратат да, эл көп, жөн эле чыгаша, ысырапкерчилик деп. Ушуга көз карашыңыз кандай? Көз карашым эми бул тойду бул мусулманчылыкта негизи баягы ысырапкорчулуктун кереги жок дейт да. Анан бул өтө эле ысырап да тойдо. Бул эми жаманчылыкта бул өлүктүр, тириктир ар бир эмен ырыскысы өсүчү. Анан бул өлүктө деле жарышып, тойдо деле жарышып эле неме кылып атышпайбы. Бизде эми айылда кичине тартылып калды кичине. Бирке эме кылып койду эле көпчүлүк. Ошо бирде гана союлсун деп. Не ушуга кичине көрүмүш болуп калдык. Асты болбосо 8-9 бардык эле. 8-9 эмне? Жылкыга. 8-9 жылкы сойлабы. Жетпей калып көз өтсө. Ошондо жетпей калганда. Анан ошондон кийин анан тартыбынан кой деп. Азыр канча жылкы? Азыр кандай жылкы? 1 жылкы. 1 жылкы. 1 жылкы да көп да негизи. 1 жылкы жок көп деле эмес эми. Баары бир мындай да эми. Муну жолго салса болбойбу? Жок, иә. Ушул Жолго салганда мындай да. Жолго салганда менин куда сөөгүм бар. Мен куда сөөгүмө барганда ошол неме Куран окуп келгем ошол жерден. Анан мен томпоюп куда сөөгүмдү узатпай эме кыла албайт экен. Той эмес. Бирок Куран окуш керек. Кураяка бата жүрбөйт дегендей ушундай бир немеси бар да анан. Буну мыйзамдаштырса эл колдойбу? Иә. Эми өлүктүн ырыскысы, тириктин ырыскысы деген бар да ушул да. Бес болбойт эми. Кат өлүктүн Куран окуп, кураяка бата жүрбөйт дегендей ушундай болбар да. Анан мыйзамдаштырса кандай болот аба? Иә. Мыйзамдаштырса. Мыйзамдаштырганда бирден ашырбай десе мыйзамдаштырса болот. Жана бир да көп кылып атат да кээ бир кыйналгандарга. Же ат башыда кененчилик Жок, бизде бары барда жоктой сөйүп калдык. Ошону атаңдашы болот экен, анан белки аз сойгон адам мындай ичинен кыжырат болуп калат экен да. Ошол сиз айткандай, кээ биринде колунда жоктор ошо бир мал сойбосун болбойт деп ушундай неметип барат, кийин карыз болуп калат ошол. Ошо да кредит алып. Манан ал эми андай карыздар эми баягы мындай да эми. Иштесең тиштейсиң дейт. Ошол кайсы кимиси жаманчылык болот.
ошого бир мындай сойгудай малы жок болгондон ал жедеп жалкоо эме да ушундай да. жалкоолуктан Ушундай ал, жалкоолуктан да. Рахмат аба. Карышка батып калган ошол кече Рахмат аба. Ат башы ушул ырларды ырдалган ат башы жери шам убагына аз калды. Дагы элден сурамжыланып бир аз улантабыз. Биз Кыргызстан боюнча кыдырып жүрөбүз. Мына ашыкча чыгымдар, тойдогу, анан кийин маркумду узатуудагы ушуга көз карашыңыздар кыскартса кандай болот эле? Же ушинтип жашай берелиби? Ысырапкерчилик деп эли айтып атат. Сиздердин оюңуздарды уксак. Мен оюм кандай дейсиңер? Эң жакшы. Эң жакшы кыскарткан. Эң жакшы. Кыскартыш керек. Колдойсуздарбы? Колдоймун. Колдойбуз. Сиз кандай дейсиз? Күчүп атат го кайра. Кайра күчүп атышпайбы? Той берген анда көбөйдү. Курдабыз. Муну мындай указ чыгарып же мыйзамдаштырып койсо эл кабыл алабы? Кабыл алат. Алыш керек. Алыш керек, алыш керек. Эл кабыл алат. Алыш керек. Тарапта 100 миң, 200 миң сом кылып койсо токтойт да. Алыш керек. Байларга теңелем деп эл кыйналып атпайбы карапайым элдерчи? Карыз болуп. Арбистр арганда болуп атпайсызбы? Ошого теңелип эле колунда жоктор ошого теңелип эле карыз болуп кредит алып атышпайбы? Турат. Сиз дагы кененирээк. Ошол мен деле ошол оңой ойлойм ошол. Жакшы болсо, жакшы болмок негизи. Негизи ат башыда бирөө көз өтүп кетсе, канча жылкы сойулганга чейин жетти? Союп атпайбы? Даже 4 союп жетти. Азыр эми Азыр кичине ачамчы кыскарылып атат го дейм бир. Алыста келгендерге эмнелиги эт бермечи кетпейт экен да. Көнүп алышканда болор, көнүп алган. Жок, муну жолго салса болот. Эми адам бир кесе деле тамакка курсак тоюп да. Анан мындай эт алып туруп эле же бир кой союп кошунаныкын эле узатып койсо болбойбу? Эми сөзсүз жылкы жеш керекпи же кара мал союш керекпи дейм да. ошо союп атышпайбы? Кыскартыш керек, кыскартпайт. Болуш керек ошондой. Жок, болуш керек дечи, эми бурус эми ал көп болуп атпайбы? Аябай чыгым болуп атпайбы? Эл журткачы. Андан көрө эле Куран окутуп эле, кан чыгарып эле бир кой союп деле, эки кой союп чыгарып койсо болот да туурабы шарт боюнча. Өзү көз өткөн жерден ошол 3 күнгө чейин тамак жеген арам деп атат да. Биз арам десе деле укпай атабыз, шарият бар да. Элдин ою баарыныкы эле окшош экен негизичи. Бар. Мындай айтайын силерге. Ал мындай мына топо салган келип атат, Пакронго туурабы? Батага. Батага келип атат, антип өтүп атат, анан ошондо эле кичине арам болуп калып атат, ашып калып атат, калып калып атат. Туурабы? Мен туурасын айтып атам. Рахмат. Кандайсыздар? Амансыңарбы? Жаздан аман эсен чыгып алдыңарбы? Кыргызстанды кыдырып жүрөбүз. Бүгүн ушул 3-4 жерге келишибиз. Жалпы Кыргызстан боюнча элден сурамжылоо кылып атам. Өзүм демилген менен. Тайм маалымат каналы YouTube'дан көрөсүңөр. Анан өткөндө шайлоодо дагы кимди шайлайсыңар деп кыдырып чыккам, зерикпейчи. Мен ушундай бир кичине болсо да салым кошоюн деген ниетте. Азыр болсо, мына маркумду узатуудагы чыгымдар, анан тойдогу ашыкча ысырапкерчилик чыгымдар деп элде аябай сөз талкуу болуп эле келет, иш токтобой атат да. Ошого көз карашыңарды бир четтен айтып койсоңор оюңарды. Негизи жылкы союш баягы жок да бул шарияттачы. Жылкы союп, кара мал союп, ушуну токтотсо, мыйзам кабыл алса өкмөт, жогорку кеңеш кабыл алып, эл колдойбу? Мындай да эми ал сөөктү коюу деген менен азыр мен деле сойгум келбейт, эч кимди сойгусу келбейт. Просто баягы бала чак ошо кезде атам өтүп атса, атама сойбой койду элиме дейт. Эл менен да бул чара көргөндө эле баягы закон кабыл алган менен делечи, баары бир эл эмне дейт деген менен жашап калганбыз да. Азыр бирдеме кылсак деле эл эмне дейт деген менен жашап калганбыз. Ошон үчүн баягы демилге муну киргизип койсо жакшы да. Карапайым элге кыйынчылыгы жеңилдей түшөт биртике болсо дачы. Баягы эми колунда барлар калагандай кыла берет эмеспи? Жок, ошо колунда барларга тең элем деп анан баягы колунда азырактар болсо кыйналып калат экен да. Сиздин оюңуз кандай? Биздики деле ошо өкмөткө киргизип койсо жакшы эле да. Эл эмне дейт? Колунда бар туруп, мисалы, сойбой койду деп айтат, мисалы. Колунда болсо дагы сойбосун да. Ошондо атаңда ошо тегиз болсо жакшы болобу? Жакшы эле болмок эле негизи тегиз болсо. Ошол этти эле жей бербей, ошонун ордуна китеп сатып алсак, өнүксөк, алдыга жылсак, бир эле президент, анан жогорку кеңеште өзүбүз дагы аракет кылсак деген ойда. Кандай дагы ойлор бар? Тойлор боюнча. Тойлор боюнча бүт эле чыгымда. Той кандай?
тойлор туур эмес болуп Убакыт атат. сүйлөп коесуз. Жос бул силер сүйлөңүз, анан бияка беребиз. Мен да сөзгө жок элем. Бияк күчтүүбү? мындай да тойдучу мен той берсем балама деп берсем менчи если эртең менен бүрсү күнү кудай буюрса баламды отургузгантам мен баламды бериш үчүн тууган уртка бар эт тартасың чакырасың аласаң бересең жок болсо дагы чыгым бар да барычы азыр койдун жакшы койду союш үчүн мен 14 миңден 2 кой алдым да балама депчи эми ал бар союлчу нерсе да Бул өзү эркек уулбу? эркек уул Уулга баягы неме деп коет. Исламда бар нерсе, 2 кой уулду болсо, кызды болсо 1 кой. Не деп коет эле? Акыйка өткөрөт экенсиңер да ушундай ниет да. Бале кырсыдан алыс болот деп. Бул жакшы эле. Эми бул шариятта бар. А берки үйлөнгөндө 5-6 машина менен чыгып, анан 500 адам чакырып, ошол туурабы негизи? эми ал туура эмес Кыскартса болот. баягы кыскартса болот тойду бербей эле аз көп киши мындай айтканда мына менин иним үйлөнүп элек ошо иним да той берем деп мындай кылсам свадьба бермекмин кафеге деп үйлөнбөй жүрөт да ошондой мен өзүм үйлөнгөндө свадьбасы жок машинаны жаза албай эле сөйкө салып эле эчтеке кылып эле алып келгем эмнеке кыйып кошуналар чакырдым досторумду чакырдым томогун бердим да ошондой жакшы да а эми ал тойду тыюу салса болот эми салбаса деле достор үчүн өзү өлсө кафеге 50 кишиге чакан эле куда сөкүнө ошондой кылып койсо болот да Экөөбүздүн оюбуз окшош экен. Рахмат. Мына аба түшүңүз эми. Бир-эки суроо берип коеюн. Айнекти ачсаңыз терезени. Кичине сүйлөп коюңуз эми ушунча Кыргызстан айланып жүрөбүз, уйкудан калып. Мына той анан маркумду узатуудагы чыгымдар боюнча. Кандай оюңуз бар? Чыгым болбойлу болсо ошолмукта. Эт жебей калсаңыз капа болбойсузбу? Жок. Тойго кошумча кошуп жүрөсүзбү? Ооба. Сиз аны мындай тойго кошкондо кандай кошосуз? Мисалы үчүн мен той кылсам алып келет деп кошосузбу же мындай белек катары берип коесузбу унтуп эле? Жөн унтуп эле. Унтуп, атыңыз жазбайсыз конвертке? Жок. Анда өтө жакшы кылат экенсиз. Өзү туурасы ошол да? Атым жазылат. Анда үмүт кыла турбайсызбы кайра алып келет депчи? Аман болуңуз аба. Биз Кыргызстан айланып жүрөбүз. Анан негизинен элдин оюн, кебетеңизге эчтеке болбойт эже, кыркып коебуз монтаж кылыпчы. Мына бул Кыргыздын той анан маркумду узатуудагы чыгымдар жөнүндө элден сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Ушуну бир мыйзамдаштырып кыскарталы деген ниет менен чыктык да, өзүбүздүн демилге мененчи. Ушуларга көз карашыңыз кандай негизи? Маркумду узатуу боюнча, мисалы. Билбейм, эми чыгым көп эле болуп атпайбы? Ат башта андан көп. Ошону кыскартса колдойсузбу? Колдойм. Тойдочу? Тойдо деле андан көп. Тойду канча сиз өзүңүз той өткөргөнсүзбү? Той өткөрөбүз, биз үйдөн эле өткөрөбүз. Кафе эмес. Үйгө той өткөрсөңүз канча мындай расход кетет? Чыгаша. Үйгө өткөрсөң өзүн актайт. Актайт? Прибылда болобу? Болот. Жо негизи сиз тойго мындай атыңызды жазып бересизби конвертке салып? Же атыңызды жазбай бересизби? Жазбай эле беребиз. Унутуп коесуз, Эми алганыбызды беребиз, өзүнүн канча алсак ошону беребиз. Карыз экен да, кага? Ошону. Сиздин оюңуз кандай? Тойду токтотсо болобу, мүмкүнбү? Мыйзам кабыл алса ишке кошуласыңарбы? Турмушка чыккансызбы? Жок. Жок, мисалы үчүн турмушка чыксаң ЗАГС көйнөк сөзсүз кийиш керек деп атпайбы кыздар? Ошого кандай көз карашың бар? Билбейм, байке жооп бергим келген жок. Жок, мисалы үчүн да ЗАГС көйнөк кийбей деле чыга бересиңби же сөзсүз кийишиң керекпи? Кийбей деле. Кийбей деле? Болду, сен эртең алып качып кетет. Мына бул тойдогу чыгымдар, анан маркумду узатуудагы чыгымдарга көз карашыңыз кандай? Кыскартыш керекпи же жөн эле коюш керекпи? Кандай оюңуз бар? Кыскартыш керек да, конечно. Экөөнү тең. Тойдо бир кой сойсо, эл ос тийип эле койсо болобу мына өзбек туугандардай? Эми анчалык болбосо эми ортороок кылса болот, кээде себепсиз эле тиги ашыкча кетирип атышат го. Сиздерде баягындай себет жасамай, материал бермейлер барбы? Себет жасамай, азыр кичине бар анан, бирок материал бермей жок. Жокпу? Себет жасамай азайыптыр да? Негизи сиз белек бергенде мына акча кошосузбу же атыңызды жазбай эле конверт менен берип коесузбу? Кандай болот негизи? Той өткөргөнсүзбү? Эми ар ким ар кандай эле баягы кээ бир акча эле салып коет. Ошону Аты жөнү жок эле. мына бул маркумду узатууда эч кандай согум союлбаса кошуласызбы ушуга? Эми кичине Куран окулуш керек го баары бир. Куран окулат, бирок шариятта жок экен да, арам деп атпайбы өлгөн жерден жегенчи. Ошого кандай көз карашыңыз? Туура эле. Туура элеби? Колдойсузбу? Рахмат. Качан тыйылат, качан токтойт, ушуга чектөө койсо кандай карайсыз?
Bilbeyim. Siz kayerden болосуз? Ушактан эле болом. Тойго кошумча кошуп жүрөсүзбү? Кошуп эле жүрөбүз. Ыраазысызбы? Кыйналбайсызбы? Кыйналабыз, кыйналганда эмне? Могу тойлор, анан тиги маркумду узатуудагы чыгымдар аябай көп деп сөз айтып келишет эл. Анан ким токтотот, качан токтотобуз дешет. Ошого сиздин көз карашыңыз кандай негизи? Көз карашыбыз негизи туура маселе болуп атат азыр. Мисалы көптөн бери кээ бирлердин колунда бар макул алар сойсун. Колунда жокторго кыйын болуп атпайбы? Жалгыз уюн союп, эртеси күнү саап ичкен уй жок, карыс кабат атат. Сөөктү ош бетер чыркыратып ыйлатып атат. Карыс деген кыйын да. Анан каршыбыз негизи. Каршысыз а? Каршыбыз. Ошол мисалы үчүн байлар деп атпайсызбы? Байлар ошолорго тең элем деп анан кыйналып атат. Ошого баарын бирдей тегиз кылып койсо жакшы болобу эле? Аябай сонун болмок да. Элдин баары колдойбуз да. Бирдей болсо ушуга бир закон чыгарып туруп, жанагындай ашык сойгондорго бир штраф кылып, кандай кылат, ушундай кылса жакшы эле болмок. Ушу атаандашуулар аябай эле болуп атпайбы? Негизи элдин ою сиздей бар эле 90-95% ушу чыгымдарды кыскартыш керек дейт. Эми өзгөрүшүбүз керек да, туурабы, кандай дейсиз? Конечно, өзгөрүш керек. Дагы кандай ойлоруңуз бар? Мисалы төлөө өткөрсө башка сөз, а? Ооба да. Анан пакет көтөрүп кетмейлер жок кылса кандай болот эле? Таптакыр эле ушуну каршы устайбыз. Кереги жок эле. Азыр Авшыкадан бери тим эле пакет көтөрүп кыйын эле ысырап. Өлгөн кишиники бир тең, беркилердики бир тең. Өлгөнгө барбай эле тойго баргандай болуп атпайбы азыр? Эмне союптур, анан эмне кылыптыр? Тойдо канча конок чакырса болот деп ойлойсуз тойдо? Чектөө койсо. Чектөө койсом бир өзүнүн эле бир туугандарын чакырып эле примерно 100 адам. Ошондой бир 50 эле адам чакырып немесе, көбүнчөсүн эле ошо кошумчага карап эле ар кимди чакырып атпайбы? Ошентип уланып кетип атат. Уланып кетип атпайбы? Кыскартыш керек, кыскартыш керек, аябай эле кыскартыш керек. Рахмат. Мына той анан маркумдарды узатуу боюнча чыгымдар өзүнүн демилге менен жүрөбүз. Кыргызстанды кыдырыпчы. Атбаш жергеси дагы мындай этти аябай жакшы көрөт. Жылкы соёт, чоң кара малдарды соёт. Негизи ушуга кандай көз карашыңыз? Биздин Ысык көл областында мал союлбайт. Сиз Ысык көлдөнсүз? Кайсы жерденсиз? Жети Өз району. Мындай маркумдарга сойбойт. Кой соёт, эми анан чоң кодолор тийип койгон уже. Тыйылганбы? Дават күчтүү да көлдөчү. Сиз бияқта иштейсизби? Жок, иштебейм, мен бияка жумуштап келгем. Жумуштап. Негизи эртең көл жакта айланабыз бизчи, кыдырып чыгабыз. Көлдө бардык жери бирдейби же кээ бир жери соёбу? Сойдурбай атат азыр. Эки койдон ашырбай, дасторконго борсок жасатып аркы берки көп койдурбай атат да текшерип. Ошону эки койду деле алып койсо кандай болот эле, жок кылып койсо? Өзү арам деп атпайбы? Өлгөн жерден ушундай союш жеген. Эми бодо кандай болот? Эми кичинеден тийиш керек да, резко тийган болбойт. Резко тийиш керек болот. Резко. Садыравамчы. Анан тойлорго көз карашыңыз кандай? Тойлорго таап аткандан кийин той бериш керек да. Анан ошого атаңдашып, тиги колунда жок дагы атаңдашып той кылып атпайбы? Баарын бирдей кылып койсо кандай болот эле? Эл кабыл алабы? Алат, кабыл алат. Рахмат. Аллаху акбар.